Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кулачкадан бойду өткөзүп алдык. Элдин баардыгы айтып атты эле Марсель Эркебулан утулуп калат, Марсель күрөшөт депчи. Мынакей Аллага шүгүр Эркебуланды утуп алдык. Эркебуландын аркасынан биз эч кандай сөз сүйлөбөйбүз. Неге дегенде бой бүттү уже. Мен Эркебуланды жашоодо деле мындай сыйлайм негизи. Ошол себептен көп сүйлөбөш керек. Кудайым текебер адамды жаман көрөт. Элге дагы жакпайт, Кудайга дагы жакпайт. Өтө көп текебер болуштун кереги жок. Эркебулан жашоодо ата-энесине жардам берип, семья туугандарына жардам берет. Бирок кичине мактанып койгон жери бар. Ал жери уже нормально, ар ким өзүнүн жашоосун өзү билет. Эркебулан менен урушабыз деген моментте билесиңер колум сынып калды эле. Өтө көп сүйлөдү эле. Марсель менден коркуп калды, Марсель минтип качты деп. Мынакей время келди, уже чечишип алдык. Эркебуландын апасынын видеосун дагы көрүп калдым. Ошону көрүп мен өзүм апам ордуна койдум. Бойго чыгып кетатканда мен апам кыжалат болуп, 2 күн уктабай, ыйлап, бойго чыкпай эле кой. Сен Кыргызстандын намысы үчүн чыгып атасың деп апам кичине кыжалат болуп калды. Сен Кыргызстан үчүн урушуптасың, өзүң үчүн эмес деп ошентип кичине кыжалат болуп калды. Ошол себептен апам айттым, апа казак кыргыз бир тууган, утса казак бабырыбыз утуп кетет, утулсак биз утулабыз, эчтеке болбойт ал нерсе деп апам алаксыздап апам менен атам чыктым. Андан кийин өтө көп вызовтар келип атат бизге. Прям спортсмен, профессиональный спортсмендер дагы бар, арасында клоундор дагы бар. Ошолордун арасынан мындай достойный бул жакта мынакей. Коркпа, мен саган официально видео ташлаймын. Именно саган Марсель. Кудай кааласа, Алла буйрса, биз экөөбүз рингте өрнөк көтөрүп үлкөн шоу көрсөтөтүн сыяктымыз, Кудай кааласа. Бул Мухит Амантай деген профессиональный боксер, мастер спорт бокс. Айта кетчү нерсе, мен бокстан вообще түшүнүгүм жок. Мухит Амантай деген кандай боксер, кандай профессиональный мастер экенин билбейм. Бирок эгер лигалар предлагать этсе, урушуп кое беребиз. Билесиңер, Казакстанда Номад деген лига төлөй алса керек гонорарды. Эгер уюштуруп берген болсо, Мухит ага сиздин боюңузду принимать эттим. Өзүңүз айтып атасыз, жанагы ММА перчаткиде бокстоп атасыз. Мен өзүм боксер эмесмин. Мен өзүм чисто күрөшөм, база күрөш. Ошол себептен Мухит аганы биз көптөн бери тааныйбыз. Кыргызстанда деле көбү тааныйт. Медийный и интернетте жакшы алып барат. Өзү жашы өтүп калса дагы интернетте жакшы алып барат. Ошол себептен эгер лига бой кылып берсе, жакшы бой көрсөтөбүз деп ойлойм, зрелищный. Bundan башка өтө көп вызов таштап атат. Алар мындай өздөрүнүн темасы менен таштап атат. Ошол себептен арасынан карап туруп мындай достойный Мухит ага деп ойлойм. Айта кетчү нерсе, казак кыргыз бир тууган, бул жерде эч кандай лишний эчтеке жок. Мухит ага вызовуңузду принимать эттим. Гонорарды сүйлөшөбүз, полный газ. Правиланы ММА перчатки менен бокс депсиз, бокстан полный газ. Так что күткүлө, комментарийден бөлүнүп ызылдаштын кереги жок. Кыргыз казак бир тууган, Кыргызстан алга.